Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, арбаңыздар. Бүгүн 7 май 2023 жыл, албетте жаз айы. Биз бүгүн Бишкек шаарындагы Манас эл аралык аэропортунан Индиянын борбору Делиге кайрадан сапар алып турабыз. Бул сапар, урматтуу мекендештер, астыңыздарда көрүп турганыңыздардай, сиздерге маалым болгондой, сиздер тааныган, сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин колдооңуздардын аркасында Индияга сапар алып кетип бараткан ушул бейтаптар. Бул бейтаптарды жакшы билесиздер. Мына биринчиден Динара эжекебиз боорунан операциялоо үчүн Индияга кетип баратат. Жанында кызы донор болуп кетип баратат. Ухажер, жолдошу дегендей. Ал эми бул жаш баланы сиздер көрө элек болчуңуздар. Бул баланын сколиоз деп коет, баягы Бибинурдун диагнозундай белин түздөө, омурткаларды түздөө операциясы болот. Атың ким эле сен жигит? Атың ким эле? Өмүрбек. Өмүрбек. Бир аз басып койчу гана. Мындай басчы. Жүрчү басчы. Алдыга басчы. Баса бер. Кайра келчи бери. Бери кел кайра. Бизге кел. Мынакей урматтуу достор, мекендештер, иншалла ушул балдарга Аллах таалам шифасын берген болсун. Бул омурткаларды түздөө операциясы болот иншалла. Булардын баардыгын биз диагноздордун, томографияларын биз Индияга жөнөтүп, өткөндө Индияда жүргөнүбүздө көргөзгөнбүз. Баардыгы сүйлөшүлгөн. Кудай калса мына ушул бала түп-түз боюнча түз бели түздүк менен ушу басып келсе деген чоң ниетибиз бар. Бул эжекебиз баланын апасы. Ал эми бул Камил агабыз мына азыр ушундай бир оор абалда, момундай арабада, коляскада кетип баратат. Буйруса бул агабыз дагы ушул бутка туруп басып келсем деген чоң ниети бар. Атасы ухажер. Ал эми бул Бектур Кубан агабызга донор болууга, Кубан агабыздын ден соолугун, өмүрүн сактап калууга, өмүрүн узартууга себепкер болууга кетип баратат. Бир тууган иниси. Ал эми бул эжекебиз Чоң Алайдан Ороз айынын башталышында биз Чоң Алайга, Чоң атабызга зыярат кылган барган учурда бул эжекебизди кызын сиздер менен коомчулук менен бөлүшкөнбүз. Эжекебиз атыңыз ким эле? Кымбат эжебиз. Кызыңыздын аты? Бурул. Мына бул кызды сиздер менен бөлүшкөнбүз. Жанагы самолетту ниети, максаты стюардесса болуп иштесем деген ушундай ниети болгон. Мына ушул кыскасы ушулардын ниет тилектерине Кудайым жеткирсин. Аллах таала себепкер кылып, мына ушул чоң группаны, чоң жоопкерчиликти моюнга жүктөп алып Индияга баратабыз. Албетте кече Индияда буларды чакырып ал жактан күтүп алсак болмок, бирок булардын кээ бирлеринин документтери, жана башка иштери, жана ошол жанагы 4 бейтапты бир туугандарына аман эсен тапшыруу, ушундай бир иш-чара болгон. Ошонун негизинде келип кайра буларды алып кетип баратабыз. Бул дагы достор, мекендештер, Кудайдын буйругу. Сиздердин жардамыңыздар менен ушулардын баардыгы. Нол баладан башкасы. Бул балага деле ушул Баткен эли жардам берген экен. Жалал Абадтан бир тууганыбыз, бул бир тууганыбыз да Жалал Абадтан, бул бир тууганыбыз Баткенден, ал эми бул кыз Чоң Алайдан. Мен бир кыскача сурап кетейин. Эжеке кандайсыз, Динара эже? Жакшы. Ден соолугуңуз кандай? Түзүк эле, жакшы. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Жакшы эле сезип атам, эми Кудай кааласа жетип барабыз. Жетем деген ниет барбы? Бар. Кыйналбай элесизби? Жок. Бишкекте 2-3 күн жүрүп калдыңыз, кыйналбадыңызбы? Сал кыйынчылык бар эми. Аз калды биягына жетип барып калсак. Албетте барар менен биз больницага жөнөйбүз. Кудай кааласа бардыгы сонун сүйлөшүлгөн. Иншалла эң негизгиси Алладан эми биягычы. Бирок ал жакта сиздерди азыр дарыгерлер күтүп атат. Кудай кааласа жакшы настрой менен, жакшы үмүт менен кайтыңыз Индияга. Кайрадан сонун бир басып келем деген үмүт менен, Рахмат. Өзүнүн ичиңиздеги бир сезимдер кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр, ушунча немесине жетти. Мен мынчалык тез барам деп ойлободум эле. Сизге, сиздин немеңизге, фондуңузга, эли журтубузга рахмат, ушунча тездетип жардам берип атканына. Кудайга шүгүр, эми аз калды, жетейин деп калдык. Рахмат. Рахмат. Кыжалат болбоңуз. Анан караңыз, адамдын өмүрүн сактоо үчүн ичиндеги бир органын берүүгө кетип баратат. Кече ушул кызды ушул энекебиз төрөгөн болсо, бүгүн бул энебизди кайрадан жарык жашоого, мындай айтканда, кайталай турган кызы баратат. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Маанайлар жакшыбы? Жакшы. Коркуу сезимдер жокпу? Жок. Жакшы эле маанай менен баратасыз? Ооба. Машалла. Мына ушундай достор, Кудай кааласа, бул бала боюнча бир кыскача айтып кетиңизчи, канча жашта? Балам 6 жашка толду. 6 жашта. Канча туулганда эле ушу сколиоз менен төрөлгөн? Ооба. Спина бишүүдөн Азыр 6-га чыгып калды. Ушу мектепке бара турган учур болуп калды. Акыл эси кадимкидей. Ооба, баардыгы жакшы жайында. Просто ушу сколиозу бар. Ошону
Ал эти сөөгү катталышап персакылдыра берди деп аракет Туура, эң туура. Өмүрбек, сен каяка кетип баратасың? Каяка жөнөдүң? Каяка баратасың, ушуну айтсаң? Я. Индияга де? Индияга де? Я. Кыжаат болбой. Камила кандайсыз? Жакшы, Денсаулык кандай? Мен Алхамдулилlah, жакшы. Жакшыбы? Иншалла, жакшы. Маанайлар кандай? Жакшы, иншалла, баары. Кыйналбадыңызбы? Жок. Аллага шүкүр, жакшы. Жакшыбы баары? Алхамдулилlah. Түшүнүктүү. Аба кантиңиз сиз? Жақсы, Құдайға шүкір. Мына эми Аллахым жол беріп, мына Индияға кетіп атабыз. Мына şu барыбыз Аллахтың зор үміт қылып, сенің жардамың менен, елдің жардамы менен Құдай қаласа şu Индияға аман есен жетіп, şu врачтардан жақсы шифа алып, аман есен елімізге қайтып келүүсү тілеймін. Барыңарға şu силерге рахмат балам. Şu ел үшін, жұрт үшін чуркап атасың балам. Эми иштериң илтип болсун, өмүрүң узун болсун, дайыма келечегиң кең болсун балам. Рахмат. Бул эжекебиз Чоңалайдын кадимки Курманжан Датканын урпактары. Мына азыр түшкө кирбеген Индияга кетип барат бул бейтаптар чындыгында. Эми Аллах Таала шифасын ошол жактан балким жазып койгондур. Өтө бир алыс жака аттанып турушат. Албетте сиздердин азыркы учурда бул бейтаптар дуаңыздарга чындыгында муктаж. Ассаламу. Жакшы, рахмат, жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы, рахмат, Алла разы болсун. Кече эле бир ай мурда көрүштүк элек, коомчулук менен бөлүштүк элек. Мына азыр бүгүн Индияга кетип баратабыз. Иштеги сезим, маанайлар кандай? Мен ушул көптөн күткөн ушул күн келди. Кудайга шүгүр, ушу сиздерге жеткизгенине. Аллахым ушул күндү насип кылып, ушу эли журтубуз жардам берип, тууган уруу, кайын журт бардыгы ушу эли журтубузга, сизге ушул рахмат айтамын, чексиз. Ушу Кудайым шипа берип, ушу барган жерибизден жакшы шипа таап келсек, ушундай ойдобуз. Негизи кызыңыздын бул оору менен башталганы канча болуп калды сиздердин? Уже 5-6 жыл болуп калды. 5-6 жыл. Азыр кандай, мындай кыйынчылык барбы, жокпу? Азыр оорутат, көп басканда. Иште ой, сезимдер кандай? Буюрса жакшы. Азыр самолетко чыгасыз, сиздин кыялданган кызматчыларды көрөбүз дегендей. Буга чейин самолетко чыккансызбы? Ооба, бир жолу чыккам, Бишкекке учканда. Азыр буюрса денсаулык жакшы болуп келген болсо, максаттар орундалат экен да. Максаттар орундалат, буюрса келечекте все бар десе болом. Урматтуу достор, мекендештер, ниеттерге, максаттарга Кудай жеткирсин. Мына ушундай, эң негизгиси өтө чоң үмүт ниет менен кетип баратабыз. Бир четинен аябай кубанып сүйүнгөнүң менен ушул бейтаптардын бир күткөн күнү бүгүн келди десең, бир четинен аябай бир өкүнөсүң. Бир учурда Кыргызстандан мынтип 5-6 бейтапты алып алып, бөтөн эл, бөтөн жака булардын ден соолугуна шифа издеп, баштан кандай гана кыйынчылыктар өтөт, башка болот, ысык суу өтөт, ошол учурларды эстеп, чындыгында булардын кыйынчылыгын көрүп, мындай чындыгында ичиңен бир кан жутасың. Кана эле ушул мүмкүнчүлүк ушул шарт Кыргызстанда болгондо. Аттиң үмүттөр үзүлбөсүн. Албетте бул бир туугандарыбыз дагы өмүр үчүн, жашоо үчүн күрөшүүсүн токтотпой, үмүтүн өчүрбөй, мына ушул алыс болсо дагы, кыйынчылык күндөр болсо дагы, ушул алыскы жака сапарга аттанып турушат. Албетте булардын баруусуна, сапарга аттануусуна сиздер себепкерсиздер. Сиздерге чоң рахмат, урматтуу мекендештер. Биз кыргыз эли, кыргыз кандай экенин, ким экенин мындай айтканда, бул жашоодо башка элге, башка журтка даңаз алып атабыз. Кыйынчылыкта моминтип коляскада, кыйынчылык жашоодо, же болбосо башка учурларда бири-бирин таштабаган, минтип жардамыңыздарды көргөзүп, ушулардын ден соолугуна себепкер болуп атасыздар. Алла разы болсун, бир туугандар, мекендештер, ушундай жакшылыктарда жарышып жүрөрүңүздөр. Бирок Кыргызстаныбызда өнүгүп, медицинасы өнүгүп, ушул бейтаптар же болбосо Кыргызстандагы анчалаган ден соолугуна шифа издеп жүргөн көптөгөн бейтаптар бар. Күнүнө бизге 100дөп, 50дөп бейтаптар кайрылат. Аллах Таала ошолордун баарына шифасын берген болсун. Ушул Кыргызстанда жакшы болуп кетүүнү насип кылган болсун. Бөтөн эл, бөтөн жака минтип арабалап, коляскалап, көтөрүнүп, кыйналып, барган күндөр токтоп, жеңилдик күндөр келгенди Кудайым насип кылган болсун. Албетте дуа кылып туруңуздар достор, мекендештер, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы да сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Индияга жетер замат булардын ар биринин жакшылык күндөрүн жана жакшы кабарларын сиздер менен бөлүшүп турабыз. Момундардын башкы куралы дуа дейт. Дуаңыздарды токтотпоңуздар.
сиздер билесиздер, тааныйсыздар. Албетте ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Жок дегенде морально колдоп, ушул бир туугандарыбыз үчүн чын жүрөгүңүздөрдөн намаздарда дуа кылып туруңуздар иншалла. Ушулар жакшы болуп, минтип көтөрүнүп, минтип коляскада жана башкада болуп кайтпастан, ойноп, күлүп, жыргап, сонун болуп кайтканды Кудайым насип кылган болсун. Өз буту менен басып келгенди Кудай насип кылсын. Эжекебизге эң негизгиси Кудайым шифасын берген болсун. Чындыгында абал өтө оор. Боорун алмаштыруу үчүн кетип баратат. Туура буга чейин канчалаган мейтаптарды алып барганбыз, бирок акыркы учурларда чындыгында мындай бул ишти алып баруу мындай физический жактан кыйын эмес, моралдык жактан аябай бир кыйынчылык жаралып турат. Себеби ой, түйшүк жана башка булардын кыйынчылыгын көргөн көз аябай кыйын. Эң негизгиси Кудайым шифасын берген болсун. Аманчылыктарда көрүшкөнчө достор, буюрса Индиядан көрүшүп калабыз иншалла. Ассаламу алейкум.